8 саат иштесеңер 8 миң, 10 саат иштесеңер 10 миң. Болбой калды дегенде сом менен 100 миң тапсаңар болот. Лондонго учуп келдим. Ошо Лондондон бизди тосуп алды. Ошентип Лондонго келип калдык. Москвада 2 жыл жүрүп тапкан акчаны бул жактан 6 айда тауып кетсеңер болот. Ошо. Подписаться кылып, лайктан баспагыла. Англияга кантип келиш керек? Бул нерсени азыр полный силерге түшүндүрүп берейин. Буга чейин Англияга келиш бир аз оңоюраак болчу. Биз келип аткан малда же мага чейин дагычы. Биз кадимки эле булар келип атканда эле азыр сайт деген көп. Орустардын сайты бар. Эми дагы бир 10 чактуу сайт бар да, мен билем да. Агрича менен элдер көп келет. Агри аккортумент деген менен дагы келишип атат элдер. Адам бөлөктөр дагы бар. Аны акча берип келсе болобу? Жок туугандар, акча бербей эле келсеңиздер болот. Бесплатно эч кандай акча бербей эле. Бир 100 миң акчаңыз болсо, визаңыз, жол киреңиз бияктан келип айлык алганча жетет ошо 100 миңчи. Адам бөлүк акчанын кереги жок. Мага 120 миң акча кеткен бул жакка келиш үчүн. Эми мен келип аткан убакта бир аз доллар кымбат болчу, ошондуктан мага көбүрөөк акча кетип калган. Анткени полный доллар менен алганбыз да. Визаны да доллар менен болуп, бияк келип атканда доллар алып, ошондой болуп кеткен. Эми сөз башынан болсун. Кантип келсе болот? Агрича деген сайт бар. Ал Кыргызстанга да келип, жаңылыктарга чыгып, аябай эме болуп кетти, белгилүү, популярдуу болуп кетти. Эми заявка толтургандан кийин, Агричага кирип туруп, заявка толтургандан кийин эле эме чыгат. Эми бул жакта азыр мен көрсөтүп берем өзүм телефон мененчи. Могундай болот. Киресиңер дагы Google'га киресиңер. Google'га кирдиңер. Могул жерге Агрича. Üstüne çıktı. Agri here. Agricha da. Üstüne çıkat ne? Главная Agricha. Ошоға киресиңер. Ошол сайт. Могул жерден желектер бар. Англисча, орусча, могу кайсы желек билбейм. Тажикстандыкы. Кыргызстанга киресиңер. Кыргызстанга кирсеңер, кыргызча чыгат могул жак. Толук маалымат алуу могул жактан полный окуйсуңар. Эң астына чөйрөсүңер, ылдый. Баарын окуп. Анан кийин жумушка орношуу үчүн арыз толтур. Могул жерге киресиңер, ошол. Киргенден кийин эле могул жерге толтуруп баштайсыңар. Сөзсүз загранпаспорт болуш керек. Киресиңер, баарын толтуруп бүткөндөн кийин могуну басып койсуңар, я подтверждаю информацию. Баскандан кийин эле силердин эмеңерге, эмайлыңарга эме келет. СМС келет. Могу М деген жерге эмеңерге киресиң, эмайл. Могул жакка СМС келет. Келгенде логин и пароль. Ошо парольду аласыңар дагы, кайра ошол логин пароль алгандан кийин эле Кыргызстан желегин басасыңар. Баскандан кийин могул жерде мынакей 3 узун сызык турат. Мынакей. Одноклассник. Инстаграмдын астында 3 сызык. 3 сызык баскандан кийин эң түбүнө көрүңөрбү? Арыз берүү, логин. Логин деген жерге киресиңер дагы. Имя, пароль. Ошол жерге үстүнө логинди жазасыңар, астына пароль жазып эле выйти кылсаңар кирет. Анан кийин биринчи шаг, экинчи шаг деп кылып толтуруп 12 шагга барасыңар. Ошо туугандар, ушундай. Биринчи шагдан 12 шагга чейин ошо толтуруп кете бересиңер. Эми ата энеңдин туулган күнүн сурайт, эми ошонун ичинде суроолорго жооп бер, буламы шагдан өтүп кете бересиңер. 12 шагга келгенден кийин эме сурайт? Несудимость. Анан кийин эме 086 сурайт. Мурун мен келип атканда 086 сурабачы, могу Россияныкы. А могу Кыргызстандыкы сурап калды. Кыргызстандыкы мен эле айтып берейин. 086-ны да толтурасыңар да заявканы таштайсыңар, жибересиңер. Силерге анан кийин эме келет. СМС келиш керек да. 3 күндөн кийин келеби, 10 күндөн кийинби, кээ бирлерге 1 айдан кийин ар кандай келип атыптыр азыр. Ал жерде эмне СМС келет? СМС келет. Очный собеседование тандагыла, убакыт, время тандагыла деп. Келгендер ошо ссылканы бассаңыздар, өздөрү время чыгат. Календар чыгат. Календардан мисалы майдын
15-inde мен бошмун, алар менен сүйлөшө алам дей турган болсоң, майдын 15-inde. Өздөрү убакыт тандап коет, бош времялар, ошо времяны тандайсың. Майдын 15-и, түшкү саат 12. Ошол убакытты тандайсың дагы, туура ошол түшкү саат 12-де күтүп турасың. Ошол убакта чалат өздөрү. Чалганда алар менен сүйлөшөсүң, орусча сүйлөйт бардыгы. Ал жерде сүйлөшөсүң, эмне үчүн сен жашооңду сурайт, эмне үчүн барып атасың, эч кылып өзүнүн личный нерселериңди сурайт. Баарына жооп бергенден кийин анан кийин мейли деп дагы бир смс жиберебиз дейт. Ал смс онлайн собеседованияга да, ошондой дагы ссылка да, ошондой доступ. Онлайн эми андан кийин жиберет, эми 1 сааттан кийин жиберөбү же 1 күндөн кийин жиберөбү, аны точно белгисиз. Эми аргандай эми бир 5 күнгө чейин келиш керек да негизи. 3 күнгө чейин. Келгенден кийин ал жактан дагы время карап турасыңар. Время күнүгө эле время, бош время боло бербейт. Күнүгө кирип карап туруш керек, 12-лерде карап туруш керек, өзүнүн инстаграмдарын карап туруш керек. Инстаграмда жазып коет. Мынча времялар ачылат, тандап калгыла деп. Ошол убакта сразу эле тандайсыңар. Очный собеседование. Туура эле ошондой кылып тандайсыңар. Анан ошол убакытта силер кайерге чакырса, ошол жерге барасыңар. Офиске чакырабы, жолугушууга барасыңар. Жолугушууга барганда ал жерден бир 20дай бала отурасыңар. Баарыңарга лекция өтөт. Ал жак иштесең кандай болот, эмне жумушта иштейсиңер, не кылыш керек, качпагыла, үнтпегиле, иши кылып аябай үйөт да. Анан кийин эле ал жерден кичине экзамен бар, мындай кичине тактай болот, тактайларга мындай кичине палочкаларды сайып саязыңар да. Бирөө башы кызыл, бирөө көк болот. Көгүн өйдө каратып, кызылын ылдый сайып, типа сени акылыңды текшерет да, анан кийин бат сайыш керек эмеге. Ал жерде убакыт берет, кандай бир убакыттын ичинде бат сайып жетишип калыш керек. Ал жерден өткөндөн кийин 1 күндөн кийин, 2 күндөн кийин дагы бир смс келет. Өттүңөр, болду, визага тапшыргыла деп. Анан кийин ссылка келет, ссылкага киресиңер дагы силерге полный. Анткени бул жактан жумуштанбы, кайсы бир фермадан силерге эме жиберген болот да. Кос номер жиберет да, ошо кос номер деп коет. Кос номерге кирип туруп эле болду, визага тапшырып баштайсыңар. Ичинен баарын визага тапшырып бүткөндөн кийин эле бир убакытты тандап миграционныйга барасыңар. Ошол жерге барып, колуңарда отпечаткаларын баарын алып туруп, паспортуңарды таштап келесиңер, загранпаспортуңар. Загранпаспорт таштагандан кийин кээ бирлерки 1 жумада, кээ бирлерки 10 күндө, меники 1 жумага да чыккан. 1 жумадан кийин барсаңар өстө дайын болуп калат, же дайын болуп калса, эмайлыңарга жиберет, дайын болуп калды деп. Барасыңар, визаңарды аласыңар. Болду, анан билет аласыңар дагы. Бул Лондонго учуп база бересиңер. Лондонго учуп келгенде бери Хитроу деген аэропортко бүт ошол жерге келет. Аэропортко келгенде бул жерден тозолот өздөрү. Тозолот да силерди алып келет фермага. Бүт фермага келген договордун полный фермага келгенде эме кыласыңар, толтурасыңар. Тиги жактан просто пример кылып айтып берет, мондай болот деп. Бул жакка келгенде окшошпой калат, туура андай болбой калат. Мен алма фермага келдим, мынакей, бүт деген чегеречекке бар алма, мынакей. Мен алманын эмесинде территориясында жүрүм да. Келгенден кийин эле 2 күндөн кийин биз договор түздүк. Булар офисине бардык. Договор айлыктар жөнүндө договор кандай кылат, канча алат, бизден процент. Договор түзгөндө 10 фунт 10 цент ошондой кылып түздүк. 10 фунт 10 деп. Биздин сомго айландырганда 1000 болот да. 1000 сом болот саатына. Саатына 1000 сом болот. 8 саат жумуш негизи берилиш керек. Эми ар кандай болуп калат. Жумуш көбүрөөк болсо 10 сааттан иштейсиңер. Жумуш азыраак болсо 8 саат. Кээде адамда 5 саат иштеп каласыңар. Мен келгенде алма фермада эч кандай сезон жок болчу, бирок бизге күнүгө 8 сааттан жумуш берип атты. Биз келгенде алмалар мынакей гүлдөп, жаңы гүлдөп аткан болчу да. Келдик, видеолордун көргөн болуш керексиңер. Келип, булардын чырпыктарын ташыдык, мусу ташыдык, ышылып не жумуш берсе ошолордун алманын территориясында иштедик. Андан кийин булардын карагаты бар өздөрүнүн. Ошол карагаты тегерек чекесин чөптөрүн чаптык, отодук. Эми дагы чөптөр чыгып калса керек, эртең бүрсү күндөрү карагат бар иштейбиз дагычы. Дагы ошол
Бул жак келгенде полный договоруң бар, ушул жактан түзүп баарын аласыңар. Квартирага 60 фунттан бересиңер. Жума сайын 60 фунттун 6000 болот да. Эми 8000 8 саат иштесеңер 8000, 10 саат иштесеңер 10000. Эми 8000 8 саат иштеп 8000 боло турган болсо өзүңөргө бир 6000 деле калат. Өзүнүн процентин алат бул жактан. Услугалары бар, страховка калат. Анан кийин могу жаткан жериңерге калат, питанияңар бар. Эми бир аз эми Кудайга шүгүр, жок дегенде болбой калды дегенде сом менен 100 000 тапсаңар болот. Мен айтмакчы, мен өзүм кантип келгем. Менде туура ошондой болгон. Мен Москвада болчумун. Москвадан бул жака келдим да, Москвадан. Ал жакта таксиде иштеп жүрчүмүн. Анан дос балам айтып калды. Ушундай Атахан, мен Англияга кетейин деп атам, жүрбөйсүңбү деп. Ошол убакта мен машина алган болом, бир аз карызым да бар болчу. Анан айттым досум, досум сен бара бер. Мен сенин аркаңдан барам буюрса, машина акчаны төлөп коеюн деп. Ошентип мен дос баламдан 5 айдан кийин келдим да. Если мен дос балам менен келе турган болсом, мен деле күзүндө келмекмин, октябрдачы. Ошентип мен арак берага апрель болуп кетти да. Время чыкпай, бир аз кыйнап. Биз ошо Москвадан толтурдук, Москвадан баарын бүттүк, Москвадан бүтүрдүк, не суд эмес, полный Москвадан алдык. Москвадан келген үчүн бизден медкинишка сураган эмес. Екатеринбургко, ошол же Екатеринбургко барып, эмеге очный собеседование ошол жактан өттүк. Визаны ошо Москвадан алдык. Полный визаларды Москвадан алып, билеттерди алып койдук. Билеттерди через Кыргызстандан алып койдук да. Анын үчүн Кыргызстанга барып кетейин деп. Визаны полный дайындадым да, Кыргызстанга учтум. Кыргызстандан бир 10 күндөй жүрдүм. 10 күн жүрүп туруп Кыргызстандан Стамбулга учтум. Стамбулдан кайра эмеге Хитрово деген аэропорт Лондонго учуп келдим. Ошо Лондондон бизди тосуп алды. Ошентип Лондонго келип калдык. 6 айлык сезондук жумуш. 6 ай иштеп, буюрса меники ошол. Меники 5 ай болуп калды. Мен бир аз технический өзүмдүн катачылыгымдан виза толтуруп атканда 1 ай эрте толтуруп алып турмун. Негизи апрелдин 19-унда деп толтурула деген дептир да. Мен ошондо бир аз түшүнбөй калганмынбы, не болуп кандайдыр бир меники апрелдин 19 жок, марттын 19 чыгып калган. 1 ай эрте болуп калды. Мен ошо менеджерге жаздым, ушундай эрте чыгып калды десем дагы жооп бербей койду мага. Майла жок, 1 ай кеч келип калдым, 1 ай убакытымды өткөрүп алдым. Эми 5 ай иштеп, сентябрда Кыргызстанга кетебиз. Ошо достор, келсеңер болот, бир аз кыйын болот, сразу эле келе албайсыңар. 3 ай, 4 айлап, 5 айлап, 1 жылдап, 5-6 айда келсе деле сонунда заявкаңарды таштап кое берсеңер болот. Ошо эң көп суроо ошундай болду мен YouTube каналымда. Баардыгы эле кантип келсе болот. Азыркы мен айтып кеткендей эле келе бересиңер. Дагы бир суроолор болсо, мага комментарий жазып койгула, подписация кылып, лайктан да басып койгула. Мен анчалык лайк басып подписация кылсаңар дагы мен да ушунчалык адам көп көрөт. Андан кийин дагы көбүрөөк кыргыздар келсин да. Бул жака аябай тажиктер аябай көп экен. Мен тажиктер менен келип калдым. Мен өзүм эле иштейм бул жерде. 4 тажик бар. Анан румыниялык, болгариялыктар бар. Бир 10 чакты болуп иштейбиз. Мен аэропортко келгенде 4 кыргыз келдик. Калган бүттүгү тажиктер болду. Өзбектер. Булчу кыргыздар да көйдүп, же Москва эмес, ошо Европа, ошо Англияга келип иштеп, жакшы акча иштеп кетсеңер болот. Москвада 2 жыл жүрүп тапкан акчаны бул жактан 6 айда табып кетсеңер болот. Ошо достор, көрүшүңүзчө дагы видео чыгарып турам. Лайк жана комментарий калтырып кеткен унутпаңыздар. Байлыңыздар.